Эркектердин бардыгы алдамчы. Ал эми кыздар, силер кулагыңар менен сүйөсүңөр. Азыркы учурда эркектерге алданып, көз жаш төгө турган кыздар абдан көп. Мындай болбойт. Ой, саламатсызбы? Кандайсың Арайжан? Келгиле, отургула. Саламатсызбы? Айжан, биз кайра келдик? Сени эң күчтүү мотиваторго алып келдим. Азыр эч нерсе жакпай да жүрүп кеттикчи. Сага бул нерсе керек? Сулуу, эмне болду сизге? Жигит алдап, таштап кетти. Мына кыздар, көрдүңөрбү? Биздин дагы бир периште эркекке алданып олтурат. Кыргызымдын кыздары, силер качанкыга чейин жигиттерге куурчактай болуп алданып жүрө бересиңер? Ошол жигиттерге короткон убактыңарды билимге арнабайсыңарбы? Ар бир кыз эч кандай тоскоолдукка карабастан окушу керек. Жок дегенде 1 же 2 дипломго ээ болуп, карьера куруп, алдыңарга чоң максат койгула. Бизде кыздарын эртерээк турмушка бергенге шашышат. Ал эми билими жок турмушка чыккан кыздар абдан көп. Үй бүлөдө өзүнүн ордун таппай, өзүнүн укугун билбей, эркектерге кор болуп жашап жүрүшөт. Окуңду бүттүң беле? Ооба, быйыл бүтөм. Жумушка орнош, акча тап, дүйнө кез. Качан гана сен бутуңа туруп ийгиликке жеткенде, ага окшогон жигиттер сенин бутуңдун астына келип тизилет. Уктуңбу сиңдим? Макул ажаптым. Кыздар, бүгүнкү уккан билгениңерди жазып алгыла. Ушуну менен сабак аякталды. Жакшы баргыла. Жакшы баргыла. Жакшы баргыла. Сабаң мыкты деңгээлде болду. Жылыш бар. Бул сиздин берген билимиңиздин натыйжасы. Мен ар дайым туура багыт көрсөткөнгө аракет кылам. Эсиңен чыгарбашың керек. Булар келечектеги аял, эне. Ошону эске ал. Макул. Анан дагы жеке жашоосуна кийлигишпегенге аракет кыл, макулбу? Макул эжеке, сиз айткандай болот баары. Жүрүңүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Устаз чакырыпсыз? Чакырттым. Аллахым насып кылып умрага сапар алдык. Куткулган болсун. Рахмат. Бу мечитти сага сени Кудайга тапшырдым. Илимиң жетпей бараткан маселелерде мага звонок кыласың. Макул. Өмийим балам. Өмүрүң узун, өрүшүң кенен болсун. Элдин уулу бол, журттун уулу бол. Элге кызмат кыл балам. Жакшы барыңыз. Да, мам. Кызым, мен бир аз сыркы болуп турам. Эмне болду? Жакшы элесизби? Доктурга көрдүңүзбү? Ооба, кусалыктан ооруп жатат окшойт. Бир келип кетесиңби, кызым? Мам, эми сиз билесиз го мен бошобой атам. Бирок бошоп сөзсүз түрдө барып кетем. Сага апа керекпи, жумуш керек. Чаңгыз, сизде арык болушум үчүн канча убакыт кетет? Мага 2 жыл керектелди. А сизге өмүрүңүздүн аягына чейин ийгилик каалайм. Бул айылдын көйгөйлүү маселелерин ким чечет? Сен чечесиң. Бул айылда илимдүү ким? Сен. Бул айылда зам ким? Сен. Астагфируллах, астагфируллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эстегенде көңүл жаялчу, о башымда жашыл жаз беле, асмандагы аппак булуттай, жаштык кыял азон аз эле, ак жүзүңдө нур жаны кетүүчүдөй эле сезим, эзилип
Periştem. Su da yerde. Dağırattı çаңылайын. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Кандайсыз? Сулуп кеткенсиз. Жүрейин, кандайсың? Мам, сиз сопсонун эле экенсиз го. Жүрөктү түшүрдүңүз. Сен сагындым. Көргүм келди. Сагындым. Атаңдын өлгөндөн 5 жыл болду. Жалгыздык жанга батты го. Мам, ушу сиз бир нерсеге намек берип атасыз, Алдагы кебеттен кантекти. Бул эмне деген кийим? Чачыңа эмне болгон кызым? Дагы баштадыңызбы? Кайра эле айткандан тажабайт экенсиз да. Бул кебетемди эртеңден баштап көрбөйсүз. Мен бир эле күнгө келдим. Узун эле көйнөк кийип келбейт белем. Чын эле эртең эле кетесиңби? Бир эле күнгө келдиңби? Шаарда жумуштарымды толтурамам. Эми таарынбаңызчы. Ичи койчай. Ичи. Салам алейкум Таксир. Уалейкум ассалам. Келгиле. Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам. Имамга келди келе. Устаз умрага сапарга кеткен. Анын ордуна замы мына мен бармын. Кандай маселе боюнча келдиңер? Анда мондай. Абдыкерим экенин малы Жолдубайдын хорозуна кирип, эгин жеп коюпту. Кетирилген чыгымды бул төлөп берсе, бул төлөйүн деп жүрөт. Малдын айынан экөө бири-бирине тарынышып калышкан. Баякта көргөнсүңөр. Бир адамдын айынан эки малдын бири-бирине тарынып жүргөн. Анан Шарият жолунда кандай төлөп бериш керекпи, жокпу? Ошону чечип бербейсизби? Так, бул маселе боюнча азыр бир китепти карап коюшум керек экен. Бир китепти карап чыгайын анда. Азыр. Алло, устаз. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Зияраттарыңыз кабыл болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Бир маселе боюнча келишиптир. Мен китепти карап чыктым, урматтуу айылдаштарым. 3 күндөн ачык кек сактап сүйлөшпөй коюуга шариятыбыз тыюу салат экен. Абдыкерим эке, сиздин малыңыз Жолубай экенин коросуна канча зыян келтирген болсо, ошону төлөп бересиз, ошондо туура чечим болгон болот. Таксыр, мен разымын. Бир аз эгинди деп, кошунам бекер жаман көрүп түттүрдүм. О? Кечирип кой, Жолдубай. О, мына эми дурус болду. Мусулман эмес япондордо сабыр бар, маданият бар. Мисалы үчүн бири-биринин машинасын сүзүп алышса, урушуп талашпай эле жылмайып, кечирим сурап кетип калышат экен. Биз алардан эмес, алар бизден үлгү алыш керек болчу. Болду эке. Саур, эмне болду? Машинаңызды бирөө сүзүп алды. Быйның астагфырла, ким сүздү? Ушул жерде сүздү да болду экен. Мына ушул бала болду экен. Ассаламу алейкум. Саламыңды үйдө айтасың. Каякты карап айдап атасың, иним, көзүң барбы көзүң? Олмол эке, көзүм бар. Ушу көзүң менен килтеген машинаны кантип көрбөй калдың? Эми кырса экен, бир аз эле чыйылып тургай, Каякка бир аз жыйылет, мына машинаны өлтүрүпсүң го, каякка бир аз чыйылет. Таксыр, сабыр кылыңыз. Япондордо сабыр бар дейт. Япондордо страховка бар, аларга компания жасап берет. А менин машинамды ким жасап берет? Мен жасап берем. Мен урулган, чыйылган машина минбейм, макулбу? Маанайдагы өлтүрдүңөр.
Bu ayıldı bol dost içinde olsa. Bizde birle molda ekan şunday. Kalgan normallik. Şimdi o kısmı hani görmeye almayız da. Canan Baka salam verdin bile. Oha. Aleyküm assalam. Mam. Үйдү сатып шаарга эле барбайсызбы? Койбодум, андай дебе. Бул үйдүн жарыгын өчүрбөйм мен. Андан көрөк сен айылга келип жаша. Жок. Мен шаарга аябай көнүп алдым. Бул жака келип эмне жумуш кылам? Азыр айылда жашаган деле жакшы. Агачка калмак белең. Шаарда жашаган эле сонун, мам. Кыйналып кара жумуш кылбайсың. Болуптур анда. Бирок сагындырбай тез-тез келип тур. Макул, мам. Жүрүңүз. Жазгүл, сенби? Асылжан, Эмне жүдүп алгансың? бешинеме жакшы эркек туш келбептир. Сен кайка түштүң? Коңшу айылга түшкөм. Күйөөмдүн болсо кумардан башы чыкпайт. Үйдө жегенге эч нерсе жок. Мынча апам үйүнөн ташынып жүрөм. Мынтип жашаган болбойт да. Сен деген жашсың да. Кыйналбай эле ажыраша албайсыңбы? Кой, ажырашты деген сөзгө калам. Анын үстүнө боюмда да бар. Сабыр кылсам баары өтүп кетет. Сен жаштыгыңды курдук менен өткөрбө да. Ким эле кыйналбайт дейсиң? Баары эле кыйналып жашап жүрүшөт. Кыйналгандар өз укугун билбегендер. Кайдагы укук? Аны бизге ким үйрөтмөк эле? Modeli ғой, жылан ғой. Чоң қыз, таныш албайлы ғой. Көйнөң беріп тұрбайсың бі, балық қармап келелі. Базарча. Мырки. Йо, досқа, сен таныйт тұрбай ғой. Не дейді? Мықы дейді ғой. Очень приятно. Молдеке. Камчакен баласы үйленіп, арқа айылдың молдасы келіп, неке оқып кетіптір. Анан? Ассаламу алейкум, тақсырлар. Бири-бирибиздин огородубузга кирбейле койбойлубу? Устаз жок болгону менен замы бар. Өткөндө бирөөңөр келип, жаназа окуп кепсиңер. Мейли эми ал тажия, унчукпадым. Эми монтип келип, нике кыйганыңар чирес жүр ашча да. Катуу айтсам, кечирим сурайм. Урматтуу админ, ушуну бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Во.
Estağfurullah, estağfurullah. Karaba közün nuru kedin, karaba. Siz ne kaçkı giyip cüret dese, mi düşündüm boldak he? Men köp kitap okuam. Salamatsın karındaşım. Саламатчылык. Эми мындай да. Ачык-чачык, кыска, чапташкан кийингенин каада салтыбызга, шариятыбызга туура келбейт. Кенен, узун кийинсең болмок. Жок дегенде көчөгө чыкканда. Узунду азырынча сиз кийип туруңуз. А мен өзүмө жакканын кийейин, Uzun gidiyor. Görөбүз, ким uzun, ким кыска кийет экен. Kokusundan anan men giyip koyayım boldak he? Жок, сен кийбейсиң. Ошо медер үйүнө өткүлө эле. Мам, остановкада Жазгүлдү көрдүм. Классташыңбы? Мен аны бул жактан көп эле көрдүм. Күйөөсүн ачарчып калган окшойт. Мен таптакыр тааныбай калыптырмын. Аябай жүдөп кетиптир. Анан өзүңдү өзүң кыйнабай эле ажырашып ал деп эле айттым. Коянтпы? Байкуш кыйналса да оокатын кылып жүрөт да. Күйөөсүнөн ажырашып кайка бармак эле. Тигине Светадагы турмушу болбой айылда жүрөт. Ажаркынжан кызы? Света, кандай? Кандайсың? Жакшы. Ой, жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы. Жакшысыңбы? Жакшы. Уктум. Көптөн бери айылда экенсиң. Ушундай болуп калды. Жолдошуң менен сүйүшүп эле баш коштуңар беле? Ооба. Ай эмнеге таштап кетти? Күйөөмдө күнөө жок. Барын кылган жанагы желмогуз. Башын айландырып өзүнө тартып алды. А сен билесиңби? Күнөөлөрдүн баардыгы эркектерде. Кандайча? Башкага көз арткан эркек, ал эркек эмес. Балким менден таппаган нерсени ошондон тапкандыр. Эми кантсе дагы балдарымдын атасы эмеспи? А сен билесиңби? Балдар эртең эле чоңоет, Света. Бат эле өзүнүн жолун таап кетишет. Макул. Кайгырбачы. Эркектер жок деле жашосо онун. Билесиңби ошону? Билбейм. Айта албайм. Мага ишенчи. Мен сага чыныгы бактылуулуктун жолун ачам. Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Келиңиздер. Кече балам bir кырсыктап, машинасына bir дарак сүзүп алыптыр. Эми темир табылат деңчи. Ооба, темир табылат. Ошого ал жерде кичине каражат бар. Мечиттин керектүү жерине жумшап коюңуз. Allah berem dese uşu da. Oğrunu aşırsan ölüm aşkere deyt. Benim maşinamı süzgön sizin balağınız bolot. Sen дарак сүзүндүбүң беле? Emi benim maşinam daraktın canında olçu. Gözünü darak görüm ketse gerek da. Мен билбептирмин Молдоке. Ушундай баледен алыс болуш үчүн мечитке келип, намаз окуп, садака берип туруш керек. Рахматмы. Мейли, жакшы барыңыздар. Alo, usta, maşina бүтөйүн дейби? Бүгүн барам иншалла. Үйгө алып кирип алганы эркек болсо керек эже. Чачып аттым эле. Salim эже кандайсыз? Базардан кайттыңызбы? Үйдө un жок калыптыр. Мол мен жардамдашайын, э? Бисмилlah. Рахмат айланай. Жүрү үйгө кирип, чай ичип кет. Чай качпайт. Сиз менен бир маселе боюнча сүйлөшөйүн дегем. Эмне болгон маселе? Айылыбызда кызыңыздын ачык-чачык кийинип жүргөнү жакшы эмес.
Апа катары бир сире айтсаңыз, эскертсеңиз. Айтып эле атам Молдоке. Өзүнүкүн бербей атпайбы. Укпаса урушуңуз, жабыраак кийинсин. Сиз да күнөөлүү болуп каласыз. Эми жолдошум өткөндөн кийин жалгыз кызымдын көзүн карап кичине эркерээк өстүрүп алдым окшойт. Кыз балага деле атанын тарбиясы керек экен. Эми бул тагдыр экен да. Кантсе да апас бир сире айтып түшүндүрөбүз. Макул Айлана. Рахмат. Мейли. Ассаламу алейкум. Estağfurullah таң озурайны. Чочпай келбейсиңби? Не болду? Самир аке атасынын жылдыгына 2 мал союйун деп аттыр Молдоке. Кой Самир? Көчөнүн башындагычы. Жүзчү? Таксырым, жылдыкка 2 мал сойгон жатасызбы? Ооба. Кылган ыксанымды эл жеп кетсе, сол атама тиет да. Аның жакшы го. Президентибизден жаңы жарлык чыккан кабарың барбы? Өлүм жетимдерде бодомал союуга тыюу салган. Эми мен ниет кылып алдым эле да. Ниетиң жакшы. Адамда бир жакшыраак сооп болушун айтайынбы? Ал эмне сооп? Айылдын четинде 3 баласы менен жесир калган жардамга муктаж бир келин бар. Малды сойбой ошого берсек, чоңураак сооп болот. Анда бир эле малды соет экенмин да, Молдоке. Кое тур, менде дагы жесир келиндердин тизмеси болуш керек. Айылдагы жаллаң баш-бош келиндердин тизмегин тизип алыпсыз го. Жардамга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген, анан сага окшогон тупойлордун дагы тизмеси бар. Ал ким бар экен? Өзүң жалгыз экенсиң. Замирбек, хадиске таяна турган болсок, сел келгенде 2 айылдын ортосундагы көпүрөнү агызып кеткен. Тиги малды сатып, ошол көпүрөнү оңдоп берсең, жакшыраак сооп болот. Мен сизди түшүндүм, Молдоке. Ошондо эмне эт жебей калабызбы? Жагың жап, азыр таяк жейсиң. Ана Омин. Аллах. Асылжан, кандайсың? Жакшы, өзүң кандай? Экөөбүздүн спортубуз окшош турбайбы? Кандайча? Меники жеңил атлетика, сеники оор атлетика экен. Ой. Эй, Ого! Мунун канча килограмм я? ой, 8-10 килограмм болсо керек. Сенин фитнесиң живой турбайбы? Кайдагы фитнес? Бул деген тиричилик. Жумуш деп эле жүрө бербей. Адамчы айыл шартында деле өзүнүн соонун кам көрсө болот. Эй, ушуну эч ойлонбоптурмун мен. Азыр деле кеч эмес. Мейли. Үйлөнө турган жигит сиз канча жаштасыз? 20. О, жакшы. Үйлөнө турган мезгил. Мен дагы 29да үйлөнгөм. Кызыбыз канча жашта? 6 айдан кийин 18-ге толом. Мен сиздерге нике кыя албайм. Мыйзам жол бербейт. Кыз 18-ге толуш керек. Эми Молдоке жаштардын шагын сындырбай, жол жобосун кылса, ок берип койсоңуз. Тарт акчаңды. Эми Молдоке Ал акчаңды. Аме, көзүңө чиновник көрүнтамбы? Мыйзам жол бербейт деп отамбы? Жол бербейт. Всё, жөнөгүлө. не отурасың? Айттым мен сага, тур кет. Болбойт бул кыз. Жаш десе мынабайсың. Ой жигит. Бир кел. Акчаны кой бияка. Акча? Болду. Акча. Жаштарды чакырайынбы? Каяка чакырасың? 6 айдан кийин келесиңер, бекер кыйып берем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Давай. Сенде табигый сулуулук бар. Принцесса. Бой десе бой. Сулуулук десе сулуулук. Фигура десе фигура. Карачы. Асылжан, уялтпачы кишини. Света, адам деген биринчиден өзүң сыйлаш керек. Качан гана сен өзүңдү сыйлап баштаганда, сени башкалар да сыйлай баштайт. Эми жашоонун мыйзамы ушундай. Даярсыңбы? Кара. Вау! Өзгөрсөң болот экен.
Ооба. Асылжан. Рахмат сага Асылжан. Эчтеке эмес. Сонун го. Сонун. Эми Света. Биз мындай кылабыз. Кече экөөбүз бирөөбүз подружкасы менен чогулуп турган. Кыздар, таанышканча айыл айландырып, сейилдеп жүрүп келбейлиби? Кандай дейсиңер? Тазим, бул мен Света эжең. Эмне болуп атасың? Айтам ошо биз жерде көргөм деп коем. Жаман өзгөрүптүр, а? Жезде керек емес дос. Эчинче. Көрдүңбү? Жылыш бар. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Алейкум салам. Молдоке келиңиз. Жетиңшар. Каяққа? Отур. Бош вақтыңарды мечитте өткөрбөйсүңөрбү? Могу нерсе ибадаттан калтырып жатабы? Демек арам болуп калат. Эртең тияққа барганда дагы текке кеткен убакыт үчүн дагы жооп беребиз. Каякты каратасың, мен силерге сүйлөп атам, мен. Астагфирулла, заман каякка баратат. Тигөккө кайда баратат десең? Çok dere canım. Senin için gülüp canla veremin. Yüreğim çok olup canım. Senin için özüm bana veremin. Кандайсың? Салима жеңем үйдө? Апам эс алып атат. Эмне дагы арызданганы келдиңизби? Сени туура жолго салганы келдим. Башка бирөөнүн үй бүлөсүнө кийлигишкенди токтотпойсузбу? Мен эмес, сен кийлигишпе. Өзүң ачык кийингениң аз келгенсип, башкаларды да бузуп атасың. Бул айылдын айымдарынын окугун тебелеп бүтүп турсуңар. Эркектердин жумушун айымдар кылып жүрөт. Мага окшогон бирөө келип буларды өзгөртпөсө болбойт. Пока мен тирүүмүн, эч ким өзгөрбөйт. Көрөбүз. Ийгиликтин бир эшиги жабылса, экинчиси ачылат. Кайнагам рубль акча салган. Көңүл эшинсин де келбейт. Балдарым йогурт деген бара эле калган. Света? Ай, өзгөрүп кетсиң. Кийимиң да өзүңө жакшы жарашыптыр. Деги жигиттер тишпейт абы? Жок. Кыздар, мунун баарын өзгөрткөн Асылжан. Баягы айылда жүргөн Асылжан жок. Ал деген шаарга барып, курстарды окуп, ийгиликтин сырларын үйрөнүптүр. А мен болсо, өзүмө кам көрө баштадым. Өзүмдү жеңил да сезе баштадым. Биз дагы барышыбыз керек экен. Барышыбыз керек экен. Кыздар, мейли жакшы калгыла. Мен шашып аттым эле. Макул. Вообще. Эже, кавана барбы кавана? Ал не? Şu айылдын магазиндеринен издеген нерсеңи таппайсың да. Тимеле кой, Света, өзүм төлөп коем. Эй, Келесо, сен биринчи өзүң карзың берип алчы.
Айылдын мачо жигитин уят кылып койдуңуз да. Эй, баш туртпачы. Бир нерсе алсаң алгын, болбосо чыгып кеткен. Алайын десем, кабанаңыз жок экен го. Не ойлоп атасың? Ата-энем чогулушуна менден эч ким келген жок. Ата-энең каякта? Ата-энем Москвада. Чогулушка ким келет эле? Чогулушка тайнем. Ата-энеңчи каякта? Тайнем кассага кеткен болчу. Жаным менин, жаным. Урматтуу ата-энелер, мен сиздерди бүгүн топтогонумдун себеби биздин балдардын окуусунда, тартибинде бир канча көйгөйлөр болуп атат. Балдарыбыз таптакыр сабак окубай калды. Керели кечке телефон менен алек болушат. Мугалимдерди көзгө илбейт. Биз аларды урушата калбай калдык. Илгерide биз мугалимдерден таяк жеп эле чоңойгонбуз. Ошо тартип бузган, каяш айткан окуучулар кичине уруп кое бериш керек. Туурабы? Эчтеке болбойт уруп койсо. Кечиресиз, сиз кимдин атасы болот элеңиз? Мен агамдын ордуна келдим. Агамдын баласы окуйт да. Сизге агаңыздын баласы не жалко болсо, бизге өзүбүздүн балдар жалко. Бирөөнүн баласын бирөө урганы акысы дагы жок, моралдык укугу дагы жок. Эми бардыгыбыз эле бала болгонбуз. Кээде алаксып, шоктук кылып койгон учурларыбыз болгон. Анда заман башка. Урматтуу ата-энелер, тынчтыкты сактаңыздар. Эжеке, мектепте китепкана ачык бези? Китепкана 24 саат бою ачык. Кирип окуган бала жок. Балдарыбыз керели кечке телефон менен алек. Нурел менен Байел уяттуу видеолорду көрүп башташыптыр. Астагфируллах, урматтуу ата-энелер. Ар бир нерсе ыймандан. Балдарыбызды ыйманга чакырышыбыз керек. Ыймандуу бала эжекеси менен каяш айтышпайт. Ыймандуу бала интернеттен жаман видеолорду көрбөйт. Балдарды ыйманга чакырууну бир жолу бар, айтайынбы? Мектепке дин таануу сабагын киргизиш керек. Намаз окууну үйрөтүш керек. Жок, андай болбойт. Кандайча болбойт? Биздин өлкө светтик өлкө. Ар бир адам эркин болушу керек. Каалаган динин тутумса да болот. А эгерде дин таануу сабагы кире турган болсо, анда биз баардык диндерге бирдей мамиле кылышыбыз керек. Туурабы? Бир гана намазды окутууну эмес, биз башка диндерди дагы үйрөтүшүбүз керек. Мына? Эми элестетип көргүлө. Ушул нерселерди унутпаңыздар. Бизди ким жараткан? Аллах. Китебибиз? Куран. Динибиз? Ислам. Ай машаллах, көз тийбесин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Астагфируллах. Сен кыз мага каршы чыгып атасың. Кудайым сага ынсап ыйман берсин. Урматтуу ата-энелер, мүмкүн болсо балдарыңарга телефон берип, мектепке жөнөтпөгүлө. Туура. Эжеке, сизге да рахмат. Балдарыбыздын келечегин ойлоп, бизди чакырыпсыз. Кече жыйынга келбедиң да? Эмне болду? Асылжан Чаламолдон уят кылды. Баары билимдүү да, карачы Светаны өзгөрткөнүн. Биз да билим албайлыбы? Салим эже, кандайсыз? Сиз кезексиз кире бериңиз. Асылжан, кандайсың? Жакшы, өзүңөр. Бизге да ийгиликтин сырын үйрөтпөйсүңбү? Силер уже ийгиликке кадам таштадыңар. Биз дагы өзгөргүбүз келет. Макул. Анда убакыт таап менин сабагыма келишиңер керек экен. Качан каерде? Асылжан. Кыздар сүйлөшөбүз. Макул. О, мам. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум ассалам. Майрамда кие турган жалгыз кийимиңди кийип, кычырап, тынчлыкпы? Мусулман адам таза тыкан болуп жүрүш керек дегенсиз го? Ошо сөзү мени таасир кылдыбы сизге? Мусулманчылыкта бардыгы акырын-акырында болду эке. Неге келдиң? Бойдак жигит бойдак кызга үйлөнгөн жакшыбы, же сразу эле балалуу келинге үйлөнгөн жакшыбы? Өзүң кандай ойлойсуң? Үйлөнүп,
Анан кийин балалуу болгонго караганда балалуу келинге үйлөнгөн жакшы дейм да Балдеке. Бул жооп кимге керек болуп калыптыр? Эч кимге. Просто бир досум сурап берди эле. Мейли, Балдеке. Тоо алдым, Кудайым бир жаратканда сени. Асылжан. Света, биздин айылда сабак окшоп өнүгөм, өзгөрөм деген айымдар аябай көп экен. Ооба, менден да сурап жатышат. Сен менин жардамчым болосуң. Кыз келиндерди чогултуп, ийгиликтин сырларын үйрөтөйүн. Айылдын кыз келиндери ошол нерсеге муктаж. WhatsApp группалары бар бекен? Ооба, бирок WhatsApp колдонбогондору дагы бар. Мейли, аны деле жагын табабыз. Мына. Буларды көчөлөргө чаптап чык. Ай. А каалоочулар боло турган болсо, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Макул? Мейли, жакшы. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Демалышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Ана бизге жаккан кыз бар го? Ошол ийгиликтин сырларын үйрөтөт. Койчу? Биз эле баралы? Жабай ал кыз келиндерге. Жакшы. Бисмилlah деп иштиңби? Сиздин тарбияңыз го. Салам алейкум. Мо жолдо турганда эрежеси бар. Турган жерди булгабай, нары бери өткөндүн артынан ушак кылбай. Жигиттер. Жок Молдоке, биз адептүү эле балдарбыз го. Анан тиги мечитте да өтүп тургула. Болду. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ошондой. Бул устаз кетип өзүн имам сезип алган. Айтпай. Берчи. Отуруйча? Жөнче. Жүз. Жок, айтты да просто бисмилля деп кошо. Саламатсыздарбы, урматтуу эже сиңдилерим. Куш келипсиздер. Бул жака келгениңиздер өзгөрүүгө кадам таштаганыңыздар. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жаңы жашоо башта. Кимиңиздерде диплом бар? Бизде кайдагы диплом? Билимсиз аял коомдо орду жок аял. Эгерде аял заты Балдеке. Жер тыңшар. Моңгач. Мешитибизге көрк корсун деп өз колдорум менен өстүрүп атам го. Машалла. Сен дагы кандай кабар менен келдиң? Кошунаңыз айылдагы кыз келиндерди чогултуп, доскага бирдемкелер жазып, сабак өтүп атат. Не деп жазыптыр? Окуганды билгенине сиздин жаныңызда жүрө элем.
Басчы, бас алдыма түш. Басын. Эгерде аял заты билим албаса, ийгиликке жетпейт. А ийгиликке сиздер жетиңиздер үчүн мен сиздерди окутам. Ого, окутам дейт. Аял кишинин билим алуусу шарт эмес. Эмнеге шарт эмес экен? Аял киши үйдө олтуруп, бала тарбиясы менен алек болуш керек. Молдоке, эми мени угуңуз. Сизге окшогон аталар кыздарын окутпай, аялдар иштей турчу жерлерде эркектер иштеп жүрөт. Кандайчы? Мисалы, сиздин аялыңыз ооруп калып ооруканага барышы керек. Барса, гинеколог эркек. Эми сизге суроо. Ошол жерге сиз аялыңызды көрсөтөт белеңиз? Стафируллах, тооба кылдым де. Ушу эркектерге да таң каласың. Кесип куруп кеткенсиң. Гинеколог болуп алган карачы. Электрик бол, сварщик бол, милиция бол. Ошондой эле кызыгып атсаң, уролог бол. Уролог деген не деген болду экен? Аны 40 жаштан өткөндөн кийин билесиң. Көрдүңүзбү Молдоке? Окуш керек бекен? Асылжан тура айтат Молдоке. Бул берилген билим менен кайерге чейин барат экенсиңер? Өлбөсөм көрөм, карап тургула. Жүр, кеттик, даратта сынды. Сета бас. Кыздар көрдүңөрбү? Билимдин пайдасы кандай? Бирок менин курсум платный. Бизге акчасы маанилүү деле эмес, билим алсак болду, Света, бухгалтер. Жеңе кандайсыз? Ой, жакшы. Сабак баштагам келбейсизби? Кожоюнум уруксат бербейт го. Сабакка да уруксат сурайсызбы? Билим алсаңыз өзүңүзгө эле жакшы да. Мен өзүмдүн апамдын үйүнө барыш үчүн да уруксат сурайм. Жатканагачы? Жок эми, анчалык эмес. Келсеңиз, өзүңүз үчүн көп нерсе аласыз. Гүл кимге? Сага. Эркекке эркек гүл берген бир аз туура эмес болуп калбайбы? Эми мусулманчылыкта бири-бирине белек берип турган жакшы экен. Сен эмне мени билбейт деп ойлоп атасыңбы? Достуктун түсү ак болот. Сен болсо кызыл роза көтөрүп келип алыпсың. Бар муну алып барып сүйгөнүңө бер. Сүйгөнүн алып келсе, анан не өзүң чыгууга боласың. Асылжан курс ачыптыр. Мен да келип катышып туруңуз дейт. Сен да чакырды. Ооба. Азыр чакырыктар көп. Бузукулукка, эрсиздикке, баласыздыкка, кыска кийингендикке чакырыктар болуп жатканда эч бирине азгырылбай, ыймандуулукту, намустуулукту, каада салтты, адип ахлакты эске алып, Аллахтан корккон аялды азыркы күндүн курман жандаткасы дейт. Сен менин күчтүүмсүң, сен менин даткамсың. Кудайыма шүгүр, пешенеме сени берип койгон экен. Анан күчтүү эркек кандай болуш керек сизден да бир угайынчы? Чынын айтайынбы же? Чынын айт, же анан айтасың. Анда угуңуз. Аялдар үчүн эң күчтүү эркек анча-мынча нерсени көрмөксөн, укмаксан болсо, үй бүлөсүнө көңүл бөлгөн, майдаланбаган, чечкиндүү, эң негизгиси аялынан жылуу сөзүн аябаган, бат-баттан белек берип, аялынын көңүлүн алып турган эркекти эң күчтүү эркек десе болот. Белекти эске албаганда, аны өзүм да айтып койдум го. Бүгүнкү биздин темабыз үй бүлөдө аялдын орду.
мисалы үчүн жеңе сиз акыркы жолу гүл качан алдыңыз эле? Үйлөнүү тоюбузду алган бир эле жолу. Аял деген жок дегенде жумасына бир жолу белек алып турушу керек. А жеңе сизчи? Акыркы жолу паркка, шаарга айланганы качан чыктыңыз эле? Шаарды, паркты билбедим, бирок бир айда бир жолу кезүүгө чыгабыз. Мына көрдүңөрбү? Үй бүлөдө эч бирөөңүздөрдүн ордуңуздар жок. А эркектер болсо жок дегенде бир жолу жумасына чайханада аш жейт. А аялдар болсо үйдө, кухняда. Эркектер рыбалкада. Аялдар үйдө балдар менен. Эркектер бильярдта. Аялдар короо жайды оңдоп жүргөндө, эркектер каалаган күнү футболдо. Аял жер казып жатканда Ак сүйүү менен алганым жубайым сен. Ак тилек менен убайым тартарым сен. эркектер каякта, аялдар каякта? Аялдын орду үйдө, бала чакасын карап, тамак ашын жасап, күйөөсү жумуштан келгенде жылмайып тосуп алып, ыраазычылыгын алганда. Эркектин ызкысын Алла Таалам көчөгө чачкан. Эркектин тапканында береке бар. Асылжан, анда биз деле чайханага аш заказ берип, карта ойнойлук. Келиңдер. Тамашаны коюп, өз үй бүлөдөгү ордуңарды билдиргиле. Кечээки сабактан кийин акча таштабай кеткендер бүгүн сөзсүз Светага жолугуп койгула. Эркектин кадыр баргы канчалык көтөрүлгөн сайын, аялдын дагы кадыр баргы ошончолук көтөрүлөт. Бекеринен айтылган эмес. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы деп. Жектиң шаар? О, Молдоке. Каяктан гүл кармап романтик болуп? Жаз келип сүйүү башталды го, Молдоке. Сен бала акыркы күндөрү өзгөрүп жатасың. Сүйүү адамды өзгөртөт экен да, Молдоке. Мо гүлдөрүң көзүмө жылуу тааныш учурап атат. Өзүңүз өстүрүп койгон экенсиз. Бул деген өсүмдүк. Сөзсүз бирөөнүн көңүлүн алыш үчүн гүлдөп турган жерден үзүш керекпи? Сага ким коюптур гүл бергенди? Тим бойлы намахрам кыздарга. Байке, кечиресиз. А гүл бергендин эмнеси жаман? Силер никедеги аялыңарга гүл бермек түгүл жакшы сөз да арнай албайсыңар. А гүл бергендерди никеңер жок деп сындайсыңар. Сен мага акы үйрөтпөй, узун кийингенди үйрөн. Тетиги келиндерге окшоп. Адамдын көзүнүн нурун кетирбей. Бас кеттик. Мечитте бир жакшына гүлдөп турат эле да, кор кылыпсың да. Гүл мен келдим. Койлорго чөп салдым. Мен койчуман эмесмин. Мен аялмын. Мейлем, сен эч ким эркек деген жок. Бүгүндөн баштап мен андай жумуштарга жерто болгум келбей жатат. Уктуңузбу? Бүгүн маанайың жок окшойт, э? Мейли, өзүм эле салып коем. Сен мага акы үйрөтпөй, узун кийингенди үйрөн. Тетиги келиндерге окшоп. Адамдын көзүнүн нурун кетирбей. Так, сүйүү деген эмне? Жашоодо бирин-бирин түшүнүп жашоо бул сүйүү. Жеңе сизчи, турмушка сүйүп тийдиңиз беле? Ооба, биз сүйүшүп үйлөнгөнбүз. Азыр? Азыр мурдагыдай эмес. Бизде сүйүү балдарыбызга өтүп кеткен. Жеңе сизде кандай? Мен ала качып кеткен. Ала качуу деген кылмыш да? Билбейм, ал мезгилде салт болчу да. Салт эмес, караңгылык болгон. Жуптар азыр сүйүүжө кантип жашайт? Мурдагыдай көңүл бурбай калган. А меники Россияда бир айда бир жолу чабат. Түшүнүктүү. Көрдүңөрбү? Өзүңөрдү өзүңөр барктабасаңар, силерди эч ким барктабайт. Анын ичинде күйөөңөр дагы бар. А ошондо эмне кылышыбыз керек? Адам деген өзүн эркин сезиши керек. Эң биринчиден биз келбеттен баштайбыз. А экинчиден өзүңөргө жаккан, өзүңөргө жарашыктуу кийим кийесиңер. Эл эмне дейт, уят деген нерсени таштагыла. Убакыт өтө берет. Убакыт бизди күтпөйт. Ошондуктан ар бир мүнөтүңөрдү, ар бир күнүңөрдү пайдалуу кылып өткөргүлө. Ар бир күнү силер сулуу, ажарлуу, татынакай болгонго татыктуусуңар. Өзүңөр үчүн жашагыла. Өзүңөрдү
Süygülü. Qandaysız? Ne özgərdin bayqadыңыз? Plastik ayna koydurdunuz mu? Жоқ, şu mani verip qarasanız. Ha, güllerim son olup kaldı. Siz üçün jasan çalsa da mani verбейсиз. Sizge koysa bir ayda bir çalasız. Eski kimmin özü? Kança akça gerek? Oşan ayt. Akça baylıqanın bardığı ikinci orunda. Birinci orundan diyorum. Siz oşonu taap çalınız. Rıskül, bugün koylarga çöp saldın mı? Айтпадым беле мен койчуман эмесмин деп. Макул, тамагыңды алып келчи. Тамак ачып өзүң карай. Тамак жасаган жокмун. Мен милдеттүү дагы эмесмин. Сага эмне болду? Акыркы күндөрү өзгөрүп баратасың. Мени өзгөрткөн өзүң. Бул үйдө өзү мен киммин? Акыркы жолу мага качан гүл бердиң? Качан кайсыл жакка алып барып ойноттуң? Акыркы убактарда жумуш деп жүрүп, мага таптакыр көңүл бурбай койдуң. Үйгө келсең да балдарыңдан мурун койлоруңду сурайсың. Же элдин аялдарына окшоп, жакшынакай көйнөк кийбейм. Ооба, мен сени түшүнүп атам. Сага жакшы көңүл бура албай атам, бирок ушундай учурда сен мени колдобосоң ким колдойт? Мен эле сени колдой беремби? Сен мени качан колдойсуң? Рыскүл. Кел экөөбүз адамдарча отуруп сүйлөшөлүчү. Койчу ушу адамдарча сөзүңө. Кандайсыз, Аяш? В смысле, Аяш? Эми Света экөөңүздөр курбусуздар го, Ооба. Ошо Светага сүйүүмдү арнай албай атам да. Света сизди угат го? Сен билесиңби? Аялдарга кандай эркектер жагат? Кандай? Аларды барктаган. Алаканына салып көтөргөн. Ар бир капризине чыдаган. Анан романтик болсо? Романтик? Мен романтикмин да. Бир жазгам айтып берейинби? Айтып бер. Сен жок болсоң кыска менин кулачым. Аял заты сөздүн айтсам ырасын. Бир мээримди күндөн алса адам зат, экинчисин өзүң берип турасың. Молодец. Сонун жакшы. Дагы айтып берейинби? Айтып бер. Аялдар үйдүн баркы экен, акылдан бир аз тайкы экен. Бала эле төрөп бербесе, балталап салчу, калк экен. Кандай? Да пошел ты. Эркектердин бардыгы бирдейсиңер. Ай! Адаштырып алдым, Аяш. Мен мындай дейин деген эмесмин, Аяш. Сиз мага жардам бербейсизби? Тупой мында, тупой. Ол дека өзү туура айтат. Sen beni işletesin de yok. Ketke sonra koyarasın sen. Sen точно бирөөнү таап временно үйлөнүп алгансың. Кана жаныңда кимдер бар көрсөтчү? Muna. Özüdün tacık burtuğanlar var. Токточу. Тигинде ким? Erkek bala bu. Ata Azamat. Azamat. Тоо, ушундайлар көбөйдү. Nege çaldın? Niye çalmak elem? Акча керек, акча сал, көйнөк алам. Oşan öyle aytpayсың lan. Söz aylandırıyor diye. Makul. İşten çıkayın. Özüm fotoğrafı. Hı? Muratxan, Келдиңизби? bu gül sizge. Гүл? Мага? Ой. Сиз гүл алып келдиңизби? Ооба.
Gül көтөргөн болду экен, биринчи жолу көрүшүм. Эми жылына 2 жолу гүл аласыз. Кандайча? Курман айытта анан ороз айыт. Бүгүн айт эмес го? Бүгүн бейшемби го? Коймосчу. Оме жумага даярдыкта. Мен гүлдү суга салып келечи. Мен Асылжан Капаровна. Бизнес-тренер, коуч, мотиватор жана психолог. Менин курстарым көптөгөн айымдардын жашоосун өзгөртүүгө, өзүнө ишенүүгө жана жан дүйнөсүн байытууга жардам берет. Эгер сиз дагы ийгиликтүү болуп, жашоодогу ордуңузду тапкыңыз келсе, анда төмөндөгү дарекке кайрылып, менин курсума жазылыңыз. Тарттыңбы? ооба ооба. Байке, рахмат сизге. Эчтеке эмес, кызмат болсо кайрыла бергиле. Мейлиңиз. Асылжан, бул видеону эмнеге тарттың? Реклама үчүн. Сен өзүңдү болушунча бай көрсөтсөң, сага эл ошончолук ишенет. А бул видеону коңшу айылдагы WhatsApp группаларына жөнөтүп, элдерди канчалык көбүрөөк топтосок, бизге ошончолук пайдалуу. Детка, это бизнес. Тапсыр, видеону көрдүңүзбү? Устазыңыздын жоктугун билдирбей айныңызды карап коюңуз. Биз тарапка да залаказ тийип калбасын. Бул кетиш жакшы эмес. Койдоп коюң. Катуу айтсам кечирим сурайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн силердин маанайыңар жакшы экени билинип эле турат. Кийген кийимиңер өзүңөргө аябай жарашыктуу. Эми бүгүнкү сабакта теория менен практиканы айкалыштырып сабак өтө баштайбыз. Өткөн сабактан кийин кимде кандай результаттар бар? Менде результат бар. Угуп атам. Күйөөм менен бир айда бир сүйлөшсөк, эми күндө сүйлөшүп атабыз. Күнүгө сүйлөшүп атасыңарбы? Ооба, бирок өзүм чалып атам. Эң негизгиси сонун. Эми алтын цепочкага аракет кылат. Аракетиң жакшы. Дагы кимде кандай результат бар? Менде да өзгөрүү жакшы. Үйдө өзүм каалагандай жашай баштадым. Күйөөм да ушул нерсеге көнө баштады. Көрдүңөрбү кыздар? Силердин сабакка келгениңердин жыйынтыгы. Демек, жылыш бар. Кыздар, силер дагы аракет кылгыла. Макулбу? Рыскүл, шарт кой. Кандай шарт? Кыздарга кызыл түстөгү машина аябай жарашат. Мен түшүндүм да. Айымдар, угуп билгениңердин бардыгын жашооңордо колдонгула. Света? Жаңы келгендерди журналга каттап, биздин шарттарыбызды түшүндүрүп кой. Макул. Макул. Баптыр. Айгелин кайда? Банкка балаңыз акча салган. Ой, жакшы болгон турбайбы? Мага дагы. Апа, пландарым бар. Ашып калса ала келем. Ушу сен келин өзгөрдүң. Үй жумуштарын кылбай, тамак да жасабай койдуң. Өзүңүз эле кылып жеп турсаңыз болот го, апа. Шашып атам. Каякта жүрөсүң сен? Автошколдон. Провалым жакында. Праваны эмне аласың? Машина айдайм. Кайсы машинаны? Сиз алып бересиз. Эки баланы төрөп чоңойтуп койдум. Эмне бул үйдө бир машиначалык кадырым жокпу? Машинаны сен эмес, мен айдай элекмин. Үйдө болгону 5 коюбуз бар. Алган айлыгым же үйгө жетпесе, сен ойлонбойсуң, эл журт эмне дейт? Тажатты ушул сөзүң. Качанга чейин эл деп жашайбыз? Же эл эмне келип сен оокатыңды жасап берип атабы? Же эки балаңды эл төрөп бердиби? Мен эч нерсени билбейм. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Мага машина алып бересиң. Акчаң жетпейби? Анда кредит аласың. Сага макулдап койгон сайын башка чыгып кеттиң. Курска качкандан баштап сен оң жакка эмес, терс жакка өзгөрүп кеттиң. Сөз тийгизбе курсума. Курс сен түбүңө жетет. Маштан коюп үй бүлөңдү ойлонбойсуңбу? Эгер сөздү түшүнбөсөң, 4 тарагың кубула. Боштун, уктуңбу? Асылжан, кече машакекти алдым, кандай экен? Жараштыбы? Албетте жарашат. Сүйкүмдүсүң. Астагфируллах. Видеоңду көрдүм. Өзүбүздүн айыл бүтүп, эми башка айылдарга өтө баштадыңбы?
Башка айылга өтсөм эмне экен? Же эмне мен кылмыш кылып атамбы? Тура эмес жолдо баратасың. Туп тура эле жолдо баратам. Биздин айылда өз укугун билбеген аялдар аябай көп экен. А мен болгон акылымды үйрөтүп атам. Сен тура деп билген жол. Гендердик теңдикпи? Ооба. Кандай эми ошол теңдик? Сен айткан теңдик биздин динибизде абдан жакшы каралган. Аялдын укугун көтөргөн ислам. Аял заты ыйык, барктуу, нарктуу болгондугунан бутунун астына бейишти төшөп койгон. Сен күйөөңдөн ажырасаң эле элдин баары ажыраш керекпи? Же эмне? Күйөөңө болгон өчүңдү булардын күйөөлөрүнөн алып жатасыңбы? Мен ошондой жаман эркектен кутулганыма сүйүнөм. Сен жаман деген эркекти мен жакшы тааныйм. Колунда жоктугуна сабыр кылбай таштап кеттиң. Ал болсо сени сыйлап, башкага үйлөнбөй, балдарын багып чоңойтуп атат. Тескерисинче сен балдарыңа татыктуу эне болуп, мээримиң төгө алган жоксуң. Ушул нерсени жакшы билип кой Асылжан. Эркектин бейиши эненин таманында, ал эми аялдын бейиши күйөөсүнүн ыраазычылыгында. Эртерээк эсиңе кел. Асылжан, сен өзүң бактысыз болуп туруп, анан башкаларга кантип бактылуулукту үйрөтөсүң? Света, мен балдарымды аябай сагындым. Сен билесиң го, мен кичке балдарды аябай жакшы көрөм. Силер өзүңөрдүн балдарыңарды өп кучактап атканда силерге билгизбей ыйлап алам. Балдарымдын күлгөнүн, балдарымдын жытын, эркелигин аябай сагындым. Света, билесиңби, мен жалгыздыктан ушунча тажадым. Асылжан, ыйлабачы. Мен дагы жалгызмын го. Сен жалгыз эмессиң, Света. Жертиң шар. Айылда сенден башка жигит калбай калгансып. Сүйлөбөчү мага. Асылжан, жүр үйгө кирели. Бирөөлөр көрсө уят. Жүр. Ойлонуп көр. Жалгызымсың. Жалгызыңмын. Аярымсың. Аярыңмын. Молдеке урушту? Молдеке туура айтат, кызым. Бул ишиңди токтотуп, өзүңдүн жашооңду ойло. Мам, бул менин жумушум. Ушул жумуштан акча таап, мен сизди багып атам. Мындай жол менен акча тапканыңды токтот. Кудайга да жакпайт. Жакшынакай эле шаарга кетпедиң беле, жумуш табам деп. Ким бурду сени бул жолго? Сиз мага оңой деп ойлойсузбу? Мен баскан каталарды булар кетирбесе экен деп ойлойм. Сенин чоң катаң ажырашып балдарыңды таштап кеткениң. Канча деген аял балага зар болуп жүрөт. Мына, мен сени төрөп, андан башка төрөй албай калдым. Атаң жаш кетти бизден. Сени аяп, турмушка да чыккан жок. А сенин жүрүшүң бул. Неберелеримди да сагындым мен. Мам, Тегинекей, окуучуларың келди. Асылжан, сен берген билимиңден аяк ушулбу? Эмне болду? Эмне болмо эле? Күйөөм жоомду берди. Өзүңдү сүй дедиң, өзүмдү сүйдүм. Эми эмне жалгыз жашаймынбы? Мен сага ажыраштап айткан эмесмин. Сенин сабагың мага таптакыр туура келген жок. Көрсө, жашоодо күйөөң сени сүйүш керек экен. Кеч боло электе сабагыңды токтот. Мен адашыпмын. Мындан ары үй бүлөмдү сакташ үчүн аракет кыламын.
Сабагыңды өзүң эле өтө өрөт окшойсуң. Ассалаумағалейкум, Молдаке. Кел Асан. Жақсысыз ба? Үй бүлүү маселеси боюнча келдим эле. Тынчтыкпы? Ооба, тынччыл эле. Жубайым өзгөрүп жүрөт. Үйгө келсем, үй чачык же тамак бышкан эмес. Анан баягы ачуум келгенинен оңол болсоң туш тарабанга ула боштуң деп коркутуп койдум эле. Анан шарият тарабынан кандай окулат? Bir kitapga qarab chiqayin. Ustaz, daha bir mesele var. Korkutu maksatında. Dört tarağın kıvla, boşsun degen söz talak meselesine girbeyi. Anın sepeti жақсы болбойду. Ниетине каралат. Ажырашуу максатында эмес, коркутуу максатында болуптур. Эчтеке болбойт. Мындай нерсе менен ойношпосун. Айтып кой. Rahmat, meyliniz ustaz. Hasan, ben kitapты karab çıktım. Bu yerde iki mesele var. Birincisi, ayalın жақсы жаққа өзгөрүш керек. Анткени sen оңол болсоң дегенсин. Экинчиси болсо, ниетин коркутуу максатында болгон. Эчтеке болбойт. Жашай бергиле. Аялың менен бактылуу болом десең, Салим эженин кызынын сабагына жибербе. Ооба. Мен да адашыпты, өнүгөм десе макулдугумду берип коюп турмун. Эми үй бүлөнү сактап калыш эки оңгорду колуңарда. Рахмат Молдаке. Давай, Асан. Мейли. Салим эже. Үйдөсүзбү? Кел агай. Сиз менен сүйлөшөйүн деген сөзүм бар эле эже. Асылжанды кой деп койбойсузбу эже? Менин келиним башын айлантып бүттү. Аны уккан келиним Россияда иштеп жүргөн баламдын тынчын алып жүрөт. Бир жакшына келиним бар эле. Менин да айлам кетип бүттү. Жалгыз бой бала тарбиялаш да оңой эмес экен. Капа болбоңуз эже. Асылжанга айтпасаңыз, элден четтеп каласызбы деп корком. Мен да ошону сезип атам. Асылжанды окуткан эжекеси менен байланышып сүйлөшөйүн дедим эле. Аны менен эмнени сүйлөшөсүз? Ой, менин кызымда айып жок. Ошол эжекеси үйрөткөн нерсени кылып атпайбы? Сүйлөшпөсөңүз болбойт эже. Сүйлөшөм. Асылжан! Асылжан! Алло, Алло, кандайсың сиңдим? саламатсызбы эже? Сага жетпей аттым эле. Эмне болду? Тырчылыкпы? Менин кызыма эмне деген билим үйрөткөнсүңөр? Жақсы келіп алыңыздар, урматтуу жамаат. Жақсы. Молдаке, Светтен кагаз келиптир. Акчасын жамааттан чогулту койлу? Жоқ. Мечитти каражаттарын деп бир айылдачыбыз акча таштап кеткен. Мечиттин керектүү жерине жумшап коебуз. Ошодон төлөйбүз. Бүгүнкү темабыз болсо сиздер менен белек жөнүндө сүйлөшөбүз. Кана араңыздарда аялына белек берип тургандар барбы? Бир кол көтөрүңүздөрчү. Айымдар, биз өзүбүздү сүйдүк, өзүбүздү сулууладык. Эми мындан кийин биз бизнес баштайбыз. Айымдар, бүгүнкү биздин сабак өтө кызыктуу болот деп мен толук айта алам. Анткени мени ушул деңгээлге жеткирген менин бизнес коуч тренерим Айгүл Ахматовна тазалабыз. Саламатсыздарбы? Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Алдыга өнөм, өсөм деген аракетиңер абдан жакшы. Ал эми бул билимди ар ким өз деңгээлине жараша кабыл алат. Кимден кандай сабак алып үйрөнүп атасыңар? Тренериңер ким? Кандай адам? Анализ кылгыла, үй бүлөсүн сүрүштүргүлө, ийгилигин карагыла, көрүнгөндөн сабак ала бербей, үлгүлүү айымдардан сабак алганга аракет кылгыла. Азыр эми күйөөсү жок, мотиватор болгон кыз келиндер абдан көбөйдү. Акча табуу максатында же болбосо публика үчүн
өзүнүн жашоосун калп эле сонун көрсөткөндөр андан көп. Аларга ишенбегиле. Эгерде чындап эле бактылуу болом десеңер, күйөөңөрдү сыйлагыла. Үй бүлөңөрдү сактагыла. Урматтуу жамаат, унутпаңыздар. Аял заты бул ата энеден эмес, Аллахтан аманат болот. Эртең сиздин кызыңыз бирөөгө аял болот. Кызыңызга кандай мамиле кааласаңыз, аялыңызга дагы ошондой мамиле кылышыңыз керек. Эми аял затынын эң башкы милдети бул урпак улаш. Биз баардыгына сабыр кылабыз. Бир гана аялыңызга эмес, эже, карындаш, кызыңызга дагы белек берүүнү адат кылыңыз. Үй бүлөдөгү эркектен жакшылык көргөн кыз көчөдөгү жаман эркекке азыр кылбайт. Чыдамкайлыгыбыздын аркасында Кудайым бизге эң негизгиси төрөттү буйруган. Ошону унутпагыла айымдар. Бир суроо. Аялыңа берген белектин динде өкүмү кандай? Буну өкүмү так. Мен бир китепти карап, жеке өзүңүзгө жиберип койсом болобу? Молдеке, менин пенсиямды байбичем алат. Белекке киреби же... Ал повод бергенге кирет. Тамаша, сонун садака жарыя болот. Сонун белек кылып атыпсыз. Бул эмне кылганы? Мен сени туура багытта окуттум эле го. А сен болсо өзүңүн кызыкчылыгың үчүн туура эмес багытта сабак өтүп, мени жаман көргөзүп атасың. Апаң айтпаса мен билбей калмакмын. Жеке жашоолоруна кийлигишпе деп айтпадым беле? Өзүң үй бүлөң кандай? Балдарыңа бардыңбы? Алар сени күтүп атышкандыр? Жок, вакыт боло элек. Асылжан, азыр да кеч эмес. Зыяндын кай жеринен кайтсаң дагы пайда деген. Жаштыгыңды жалгыздык менен өткөрүп алба. Убакыт экөөбүздү күтпөйт. Сенин үй бүлөң, бала чакаң бар. Мен сени бактылуу болушуңду каалайм. Аны эмес айымдар. Биз үй бүлөнүн баалуулуктарын, бактылуулугун кантип ырыска алып келебиз. Жаным? Ол. Келдиңизби? Ооба. Мен сага бир нерсе алып келип едим. Эмне алып келдиңиз? Көрсөтөйүнбү? Точно. Ооба. Анда бул белек сага. Жүнделесиз, Жактыбы? Чындап эле мага. Ооба. Рахмат. Эмне кредитке алдыңызбы? Жок, рассрочка калдым. Айтмакчы, балаңыз ушундай машина деп аткан го. Жүрүң андан көрө балаңызды кандырабыз. Апа, туруңуз. Даратыңызга суу даярдап койдум. Кызым, бүгүн жаман түш көргөн жоксуңбу? Апа, коюңузчу. Сизге кичине эркелеп койдум. Туруп намазыңызды окуп алсаңыз, ага чейин мен чай даярдап турайын. Макул, азыр бар. О, жараткан Кудай. Ушул күнгө жеткиргениңе шүгүр кылам. Элибиз тынч болсун. Элдин катарында биз тынч бололу. Жаштарыбызга ыйман берсин. Уулум менен келинимдин түбөлүгү түз болсун. Амин. Маанайың жок. Сууга арманыңды айтып отурасың. Сүйгөнүмө жетпей калдым. Кандайчы? Света күйөөсү менен жарашыптыр. Кайра жакшы болгон турбайбы? Менчи. Менде дагы көңүл бар го. Мен деле сүйгөнгө акылымын го.
Мен деле адаммын го. Менем кантем? Жалғыздық bir ғана Құдайға таандык. Сенің де теңің шығар. Тең теңі менен, тезек қауы менен дегені үшкен да. Алло, Алло, балдар жақшы ба? жақсы. Не oldu? Сөйлешейін дегем.